Жалал Абад облусунун Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын лейтенанты Нурболот Курбановго карата кызматтык териштирүү башталды. Ага каршы 2 августта Тимурлан Жарикулов аттуу жаран арыз жазып, Курбанов достору менен келип сабап кеткенин айткан. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдемек Жээнтаев окуя боюнча Азаттыкка буларды билдирди. Ошол фактыга канчалык деңгээлде катыштыгы бар экенин текшерип атабыз. Ичкиликтөө кызмат тарабынан дагы кызматтык иликтөө жүрүп атат. Андан тышкары кылмыштардын жана жоруктардын жүзүндө катталган арыздын негизинде дагы сотко чейинки өнөр иши ачылып, ал жактан дагы териштирүү жүрүп атат. Социалдык тармактарда Жаликулов күч кызматкери жана анын достору тарабынан токмоктолду деген видео тасма жарыяланды. Анда Аксынын Кербен шаарындагы май куюучу жайлардын биринин алдында 4 жигит бирөөнү ур токмокко алып жатканы тартылган. Облустук милиция чыр эмнеден чыкканын иликтеп жатат.